Башынан айтып кетсем, ошол биздин бийлик мусулман өлкө башчыларынын принцибине өткөндөй башкаруу принцибине. Мисалы, исламда, мусулманчылыкта тазалык тартип берүү өчүрөп турат. Тазалык саналганы. Ошол себептен өлкөдөгү грязь, нечистота, нечистерди баарын тазалады. Мисалы, биринчи нечист ОПГ башчысы Көлбаевди талкалап жок кылды. Анын аркасынан майда чоң криминалдар тизелеп, жалынып, жалбарып эптеп кутулушту. Кутулбаганы болсо куртат. Андан кийин нечист, грязь, проституткалар болсо бүт кармалып, камалып, видео, фотолор чыгып, итаберлер кетти. Студент орнуна чогуу. Туктануна тазаланды. Буларга ушундай тарбия керек болчу. Анткени 30 жылдык бийлик. Ошолордун тушунда булар абдан көп, өрчүп, өнүгүп, өсүп, сасып. Министрлер буларга кыршы болуп, аптан кутурушкан бул проституткалар. Азыркы бийлик көрдүңөр, решетин тазалап салды буларды. Азыр проститутка болгондон коркуп качты. Экинчи грязь тазаланды. ОПГдан кийинки экинчи грязь. Үчүнчү грязь. Жалган кудай жазаланды. Алайды ошол жалган кудай Арслан деген камап койсо, бир жумал камакты көтөрө албай, өзүнүн кудай эмес экенин ашкерленип калганына ызаланып, асылып муунуп алды. Үчүнчү грязь тазаланды. Эми болсо төртүнчү грязь нечистота. Жалганчы, кыйбатчы, ушакчы журналисттерди камап, тазалап, талкалап жок кылып атат. Мисалы кече 24 KG агенттигинин техникаларын изет этип, жетекчилерди суракка чакырса, бүгүн болсо Болот Темиров Лайф каналын болсо ошол жана башка журналисттерди баарын камап жазалап атат. Бул уже 5-чи грязь тазаланып атат. Көрдүңөрбү? Грязьдар биринин артынан бири тазаланып атат. Биринин артынан бири. Анан өткөндө бир айтты эле. Кайсы бир саясаттан эсиңерде. Биз эми Түркмөнстан болобуз жакында деп. Түркмөнстан болгондо не, Түркмөнстан болгон күндө деле, мисалы болуп тапкан. Эмне ошо Түркмөнстандын жаман жагын көрдүңөр беле? Түркмөнстан. Түркмөнстан деген азыр достойный өлкө. Мировой аренада. Бай, богатый өлкө, газга, нефтке. Башы сосу зыңкыйган жигит экен. Көрдүңөр, барганда эле кандай 4 ийилип тосулуп атат любой өлкө ал. Ошол Түркмөнстандын башчысын. Эмне Түркмөнстан жаман болот деп уктуңар беле? Достойный нейтральный өлкө дүйнө жүзүндөгү сообществода. Ал эми ошол сөздүн автору биз жакында Түркмөнстан болобуз деген сөздүн автору. Билесиңер, ким айтканын билесиңер. Өзү бир кезде гостиницаларда чатаңдап, кыздарды жылаңачты болуп, курду бойуна салып, нары иче жетелеп, муутуп жүргөнүн билебиз. Кыкынтып. Анан, конечно, андай кишиге жага бербейт да, Түркмөнстандын исламский правлениеси. Ошон үчүн ал Европага ссылкага кетти, почетный сүргүнгө элчи болуп кетти, билесиңер ким экенин. Анан ал сөзгө чычалабай деле койсо болот. Түркмөнстан деген сөзгө. Андан көрө ошо жетишкендикти токтосо, эми жетишкендикти айтпай эле коеюн. Акыркы 3 жылда эмне деген гана жетишкендик болуп жок. Экономика эселеп өстү. Айлык пенсия пособие жогорулады эселеп. Эмне деген гана курулуштар жүрүп атат. Жүздөгөн, миңдеген мектеп, бала бакчалар салынып атат. Коррупционерлер бүт камалып, бүт аскага берип атышат, кайтарышып атышат баарын. Изъятие болуп атат. Добровольный бербегендерин күчү менен салып атат. Мисалы жана Рай Миллиондукун, жана Ташев дегендердикин алып алып. Туура убагында урдаган берсин кайра, акыры артка мамлекетке берсин. Өздөрү качып кетишти. Армиясы эселеп экономикалыкта жана согуштук аракеттеги учениясы абдан мыктыланды, жогорулады. Өз эсебибизге эле $2 миллиард
дрондор, военный техника сатып алып келди. Андан тышкары мирный техникалар канча жайнап атат. Строительный техникалар, горно-добывающий техникалар, автобустар, айтпай коеюн, жыл сайын канчалап келет мунун баары. Качан ушундай бурный деятельность көрдүңөр эле акыркы 30 жылдын ушундай я. Мертвый болуп отурчу эмес эле, временный застоёдай болуп эле. То алкаш президент, то дагы президент эле отурчу эмес эле. Ушу алардын таттуу ушактарына мыйып коюп эле. Азыр болсо азыркы бири аз сүйлөйт, бирок бурный жасап атат. Движениени көрсөтүп атат. Айлык пенсия болсо эселеп өстү. Мурда ошо 30 жыл бою чечпеген границаны чечип атат баары, такталып баары иреттелип атат. Анан эң самый главный ушул материалдык, моралдык жактан өскөндөн тышкары духовный ценности да көтөрүлүп атат. Мына көрдүңөр, духовный ценность бүт тазаланып атат. Муну менен мен ойлоп атам, Аллахтын ыраазылыгы келет. Аллахтын ыраазылыгы сөзсүз келет. Бир гана нерсе ошол эки чоң кемчилик бар, ошону жоюп салса, тазалап салса, анда аш эле биздин өлкө башчылыгына сөз жок, слов нет, красавчик болот да. Ал эмне болот эки кемчилик? Арак, вино, пиво, коньяк заводдордун бүт баарын тазалап, дүкөндөрдүн изъятия кылып баарын. Өлкө трезвый образ жизни кириш керек. Это бир. Эң чоң эки кемчилик дагы турат. Бул бир кемчилик. Эки кемчилиги ошол жана казино жөнүндө мыйзамды артка кайтарып алып. Казинодон деле мен көргөн жокмун, онча киши жабыркап калды, анан үй бүлө тиги эле квартирасын, машинасын утуруп жиберип, жалаңач көчөдө турушсаң калды деген кишини көрө элекмин. Бирок ошол нерсе деле болбойт. Ошо эки чоң кемчиликти жоюп салса, эки чоң эле кемчилик калыптыр ошо. Спиртное биринчиси, экинчиси ошол казино. Ошону жоюп салса эле вообще отлично болот. Ушунакай анан